Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu ittaqullaha vabtagu ileyhil vasile. Ya eyyühellezine amenu, ey imandular, ittaqullah, Kudaydan takvalık kılgıla, Kudaydan korkula, Kudayga takvalık kılgıla, adal degendi kılgıla, aram degenden tıyılgıla de öyle. Anan eteginde vabtagu ileyhil vasilete dedi. Vabtagu degen talap kılgıla degen söz. İleyhil vasile degende demek Allah Teala'ga jetүүдө vasilani talap kılgıla dedi. Demek şariatta bul vasila degen nerse var. Vasila degen emnesi, vasila degen bul ortomçu. Бардык иште сени бир Кудайга жакындата турган ортомчу нерсе бул васила болуп эсептелет. Мисалы үчүн намаз бул Кудайга жакындата турган нерсе, Кудайдын ыраазылыгын таба турган нерсе. Орозо бул васила, кылып аткан кайыр садакаң бул васила, ата-энеңе кылган жакшылыгың бул васила. Деги эле адам баласы жада калса Бисмиллахир-рахманир-рахим деп суу ичесиң, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп китеп эметесиң. Шу ар бир ишиңде Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөзүң Кудайдын аты менен баштайм деп Кудайдын атын ортого салып, Кудайга жакындоодо бир элементти карманып атасың. Демек тавассул деген шариатта баягы азыркы учурда көптөр ушундай да. Мисалы үчүн тавассул деген түшүнүк бар. Тавассул дегенде жалпысынан Кудайга дуа кылганда, Кудайдан бир нерсени сураганда ортомчу салып суроо маселеси. Азыркы учурда көптөрдө ушундай бир логикалык бир далили бар. Бирок албетте биз Куран бул логика эч качан каршы келбейт. Бирок биз нас турган кезде, шариатта Куран, хадисте ачык бир далил турган кезде, сахабалардын кылган иштеринде ачык бир далил турган кезде бул логикага көңүл бөлүнбөйт. Анын үстүнө ал логика кандай нерседен келип чыккан логика? Көптөр ушинтип айтат да, Кудайдан түс сураш керек. Ортомчу салсаң ширк. Анан азыркы учурда түшүнүп түшүнбөй эле ширк, түшүнүп түшүнбөй эле бидат деген терминдерди көп колдончу болуп калдык. Тилекке каршы аны колдонбошубуз керек эле. Колдонбой эле башка эле арам болуш керек же башка деген бир маанидеги бир сөздөрдү айтсак жакшы болмок. Бирок тилекке каршы келип эле бирдеке болсо эле бидат деген түшүнүк келип атат дагы. Анан бидат дегенде деле ошол бидаттын бардыгы адашуу, анан бидаттын бардыгы бул тозок алып барат деген бир түшүнүк келип калды. Бул туура эмес. Негизи кылымдар бою 4 мазхабтын аалымдары бул бидатты экиге бөлүп карап келген. Ошол аалымдардын катарында биздин Ханафи мазхабында да бидатты экиге бөлүп карайбыз. Демек жаман бидат, эгерде кайсы бир бидат иш, демек бидат деген пайгамбардын учурунда болбогон, кийин бир болгон жаңы бир иш, эгерде Куран, сүннөттүн, шариаттын усулдарына туура эмес келсе, анда бул жаман бидат болот. Мындай бидаттан оолак болобуз. Эгерде кайсы бир бидат пайгамбардын учурунда болгон эмес, сахабалардын учурунда болгон эмес, бирок азыр гана жаңы бир пайда болгон кээ бир иштер болуп атат дагы, бул шариатта учурунда жок болчу. Бирок азыр жашоодо адамдар колдонулуп атат. Демек, мисалы үчүн пайгамбардын учурунда ислам университеттери жок болчу, пайгамбардын учурунда медреселер жок болчу, жашоо жупуну болчу. Адамдар жөн гана таалим, тарбияны, ислам илимин жөн гана мечиттен алат эле. Кийин уже убакыт өткөн сайын, заман өткөн сайын адамдарда алдыга жылуу болду, өсүү болду. Азыр мечитке эле аялдар да келип, эркектер да келип, студенттер да келип, башкалар да келип, мечиттен илим ал десе, мечиттен илим бериш мүмкүн эмес. Азыр эл көбөйгөн учур, азыр элдин түшүнүгү башка, атайын илим алыш үчүн 4 жыл, 5 жыл убакыт бөлүп университетке, демек, ислам университетин ачып алып, ушул жерде студенттерди топтоп алып, балдарды тияка, кыздарды бияка топтоп алып, ал жерде 4 жыл, 5 жылдан аларга илим берип, атайын бир спец, мисалы үчүн шариат боюнча, араб тили боюнча, же акыйда боюнча, же болбосо тафсир боюнча, же болбосо хадис боюнча деп аларга спец боюнча билимдерди берүүнүн бардыгы, бунун бардыгы бидат. Мисалы үчүн пайгамбардын учурунда атайын бөлүнгөн фикх деген илим болгон эмес, атайын бөлүнгөн акыйда деген илим болгон эмес, атайын бөлүнгөн тасаввуф деген илим болгон эмес. Бардыгын эле пайгамбарыбыз жалпы бере берген. Кийин пайгамбарыбыздын көз өткөндөн кийин сахаба, табиин, таба табииндердин учурунда, Азирети имам Азамдын учурунда, ошол имам Бухарилердин учурунда, имам Абу Мансур Матуриди, имам Ашарилердин учурунда ошондо аалымдар келип туруп пайгамбардан калган жалпы мурасты алар системалаштырып, системага салган. Ошондуктан пайгамбардын азыркыдай мисалы үчүн фикх илими пайгамбардын учурунда болгон эмес. Эгерде бидаттын баары адашуу десе, анда фикх илимин окубай коюш керек болот, акыйда илимин окубай коюш керек болот, тафсир илимин окубай коюш керек болот, усул фикхти окубай коюш керек болот. Анда биз исламды окубай эле, жөн эле ар ким Куранды окуп эле, Курандан түшүнгөнүн карманып жашай берсин дей турган болсок, накта хаос, накта башаламандык ошондо башталат. Ошондуктан бүгүнкү биздин сабагыбыздын маани маңызды ошондо. Пайгамбарыбыз көрсөткөн, сахабалар көрсөткөн
аалым уламаларыбыз көрсөткөн туура жолду канткенде карманып жашай алабыз. Мына тавассул маселеси азыркы учурдагы бизде бир эң бир актуалдуу, эң бир көйгөйлүү. Мусулмандар бири-бирин билип билбей куфурга чыгарып, ширкке чыгарып, тавассул десе кээ бирөөлөр бар, бул кафир болду, динден чыкты, бул мушрик болду, бул ширк дегендер бар да. Ошондуктан биз өзүбүздүн багытыбызды аныктап алайлы. Анткени шарият илими эч качан бир мындай бир бүдөмүк бир далилдерге негизделген эмес. Шарият ак, ачык, айкын, кашкайган аттын кашкасындай бир күчтүү далилдерге негизделген. Ошондуктан азыр жөн эле намаз окуганга сүйүнбөй, жөн эле орозо кармаганга сүйүнбөй, алардын жоолук салынып алган бир туугандарыбыз болушу мүмкүн, жашынакай топу кийип алган бир туугандарыбыз болушу мүмкүн. Бирок мынияк уже заражат сетилип калган алар, зараженный алар. Ошондуктан азыркы бизде күрөш ошо адамдарды ошондой заражение болуп калган пикирлерден сактап калуу. Аалым уламалардын биринчи өсүдөт бул дин жолунда жүргөндөрдүн ар ким өзүн коргой билиш керек. Ал эми ошол коргогонго күчү жеткен, адамдарга туура багытты түшүндүрө билген адамдар үчүн бул важип болуп калды. Адамдарды ошондой бир азгырыктан, ошондой бир адашуудан, жанагынтип заражение болуп калуудан адамдарды сактап калуу процесс кетип атат азыр. Ошондуктан бул тавассул деген маселе бар. Тавассул, шариатта тавассулдун түрлөрү бар. Мисалы, бул жерде айтты Алла Таала: "Я юхалладина аману, эй имандуулар, иттакуллах, Кудайдан корккула, вабтагу илейхил васила, жана Аллага жетүүдө васила талап кылгыла." Васила деген ортомчу. Аллага жетүүдө, Аллага сен прямой жете албайсың. Аллага сен ортомчу аркылуу жетесиң. Эң күчтүү ортомчу бул пайгамбар. Эгерде кимде ким Кудай бар деп ишенип туруп, Мухаммед пайгамбарга ишенбесе, ал адам кутулбайт. Эң күчтүү ортомчу бул намаз. Кимде ким намаз окубаса, ал адам кутулбайт. Андан дагы эң күчтүү ортомчу бул сенин жүрөгүңдөгү Кудайга болгон ишенимиң. Ай ааламды жараткан, ай асманды жараткан, бүтүндөй ааламды махлуктарды жараткан бир гана Алла бар деп көкүрөктөн ишенип, анын аялы жок, анын баласы жок, ал эч бир нерсеге муктаж эмес. Ал тамак ашка муктаж эмес, ал кийим кечеге муктаж эмес, ал турак жайга муктаж эмес, ал бизге окшош абага муктаж эмес, ал бизге окшош сүйлөш үчүн тил тишке, абага муктаж эмес, угуш үчүн кулакка муктаж эмес, көрүш үчүн көзгө муктаж эмес. Ал эч кимге окшогон толук кудурети күчтүү, улуу зат деп Кудай Таалага көкүрөктөн Кудайга ишенип, тил менен ла илаха иллаллаху Мухаммадур расулуллах келмесин айтуу бул эң жогорку васила болуп эсептелет. Аллага жетүүдө васила, Аллага жетүүдө ортомчуну талап кылгыла дегенде эң биринчи васила ушул болот, шахадат калимасы. Эң биринчи васила ушул болот, пайгамбарыбызга ишенип, аны менин пайгамбарым, менин куткаруучум, ал бүтүндөй үммөт, бүтүндөй элге, бүтүндөй ааламга рахмат үчүн келген. Ал не только адамзаты, керек болсо ай асманга да, күнгө дагы, аршка дагы рахмат үчүн келген пайгамбар деп пайгамбарды кабыл алуу бул Аллага жакындоонун бир себеби, эң күчтүү себеп. Демек, васила деген Аллага жакындоодогу бир себеп. Намаз окуу бул сени Аллага жакындатат, күнөөңдү кечирет. Орозо кармаш, бисмиллахи айтып, Куран окуу, зекет берүү, деги эле кандай иштер болбосун, илим алуу ошонун катарында. Анан тавассул дегенде азыр бизде шариатта белгилүү нерсе, бул туурасында өтө сөз көп. Кыскача айтсак, тавассул деген ушундай: Кудайга жакындоодо, Кудайдан дуа кылууда кээде ошол кылган иштериңди ортого салуу. Шариатта ошону тавассул дейт да. Кандай десе мындай. Мисалы үчүн жана баарыңыздар жакшы билесиздер, бир 3 киши кетип баратып, сахих хадисте келет, үңкүргө кирип кетет. Анан үңкүрдүн оозу жабылып калат. Үңкүрдүн оозу жабылып калганда анан ошол жерден ары айла кылат, бери айла кылат, чыгабыз деп аракет кылат, эч чыга албайт баягы үңкүрдөн. Уже өлүм көзгө көрүнөт да, ошол жерде куурап, чирип, суусап, башка болуп, өлөрү булардын көзүнө анык көрүнүп калганда, анан таза айла курганда эмне кылабыз дегенде, анан ошол жерден өздөрүнүн кылган амалдарын булар ортого салат. Ошондо бирөө айтат: "Эй Алла" дейт. 3 окуя бар го, "Эй Алла" дейт. Мен ошондо бир ушундай иш кылдым эле. Эгерде ушул ишти мен Алланын ыраазылыгы үчүн, чындап Кудай үчүн деп кылган болчу болсом, "Эй Аллахым, өзүң жардам бер" дегенде, баягы таш бир аз жылат. Ал жерде 3 окуя болот. Бирөөсү болсо жанагынтип бирөөнүн кызматчы иштетип, анан кызматчынын акысын албай кетип калат дагы, кийин кызматчы канча жылдан, 10 чакты жылдан кайра кайтып келгенче ошонун акчасына тийбей, тетирин чаган мал алып, дүнүйө алып аны көбөйтүп койгон болот да. Кийин баягы кызматчы үйүнө келип, үйүндөгү ишин жасап берген да, сарай сурайын куруп берген,
Hadiste ошентип келет го, 3 киши үңкүргө кадалып калат. Оозуна чоң таш келип кептелип калат, чыга албай калат. Анан келгиле дейт. Алла үчүн кылган ишибизди ортого салып Кудайдан сурайлы, Кудай жардам берсин бизге дейт. Анан бирөө ошол жерде айтат: "Ey Алла" дейт. "Менин башыман бир окуя өттү эле. Bir жолу bir бузукулук кылып коюуга толук мүмкүнчүлүк турду эле. Ал жерде менин бузукулукту кылып коюудан эч нерсе тоспойт эле. Бир гана Кудайды эстедим. Кудайга күнөө экенин эстедим. Ошон үчүн мен ошол бузукулуктан өзүмдү тыйдым. Ey Аллахым, ошон чындап сенин ыраазылыгың үчүн тыйылган болчу болсом, ошондо өзүң бизге жардам бер" дегенде, баягы таш кичине жылды, бирок чыга албады. Экинчиси келди. "Ey Алла" деди. "Мен бир жолу ушундай ата-энем дайыма жумуштан келгенде кечкисин ал учурда азыркыдай биздей болуп, эртең менен, анан полдник, анан обед, анан ужун, анан кийин жатардын астында деген тамак аштар болгон эмес. Ал учурда мусулмандар жашоо жупуну болгон элдики. Бир күндө бир маал, бир стакан сүт ичсе, ошо сүткө каниет кылган болду. Ошо менен эле жашаган адамдар. Бул тавассул деген ошондой. Жана антип баягы адам келди дагы айтты: "Ey Алла" деди. Өзү бир уyu бар экен. Же эчкиси ошону сайыт дагы, ошону күнүгө бир маал эле тамак ичет болду. Бала чакасы, ата-энеси бар экен, карыган ата-энеси. Баягыны сайыт экен да, табакка сайыт дагы өзү баргандан кийин. Анан биринчи атасын, апасын ичирет экен да, анан бала чакасын ичирет экен. Анан ошентип анан бул барса, ата-энеси уктап калган болот, бул кеч барып калган болот дагы. Ачка, карыган адамдар. Анан таң атканча ата-энесинин маңдайында бала чакасы ыйлаганына карабай, биринчи атам менен апам ичсин, анан балдарын ичирем деп баягы кеседеги сүттү таң аткыча кармап отурган да, уктабай. Мен ошону айтат: "Ey Алла" дейт. "Ошондо мен ата-энеме бир икрам кылдым, урмат кылдым, сыйгызат көрсөттүм. Ошону сен үчүн деп кылган болчу болсом, анда мындай кыйын абалга түшүп турабыз, өзүң бизге жардам бер" деп, ошол Кудай үчүн кылган амалын ортого салып сураган. Ошондо дагы бир аз ачылган таш, бирок адам батпайт эле андан. Анан үчүнчүсү келди. Да үчүнчүсү жана антип кайсы бир учурларда канча бир жыл мурун үйүнө бир кызматчы келип сарай салганбы, үй салганбы, эмне кылган иши бир кызматын кылганда кокустан бир жумушу болуп айлыгын албай кеткен. Анан баягы айлыгын алып койгондо бул бирөөнүн акысы, кой буну жебейин деп, ал аны мал кылып, ал баягы 10 жылдайын ал келгиче бир сарай толо мал болуп кеткен да, баягысы көбөйүп кеткен. Анан баягы адамдын жолу түшүп калып, анан келип 10 жыл мурун иштедим эле, бир аз аласам бар эле. Ошол эсиңизде, ошол уста менмин деп баягы уста үйүнө келсе, жүр деп апарат экен, дагы бир мындай бир жылганы көрсөтөт экен, жылганын ичи толо мал жайылып жүрөт экен. Ушул малдын баары сеники десе, баягы уста таң калат экен: "Сиз эмне мени шылдыңдап атасыз? Мен ала турган акчам бир аз эле акча болчу. Сиз эмне шылдыңдап атасыз деп?" "Жок" дейт экен да. "Мен мунун баарын ушу Кудайдан коркуп, сенин акчаң деп, сенин акчаңды көбөйттүм. Сенин дүнүйөң мына ушунча болду, ушунун баары сеники" деп баягы адамды кубанткан экен да. Анан ошондо ошону айтат да баягы кишичи: "Мен ошондо бир устанын малын көбөйтүп, аманатка кыянаттык кылбай, Алла үчүн деп кылдым эле ушул ишти. Ey Аллахым, ошону чындап сенин ыраазылыгың үчүн кылган болчу болсом, сен ушундай кыйын кезде мага жардам бер" деп дуа кылган. Анан таш ачылган, адам бата турган болгон, үчөө тең чыгып кетип жанын сактап калган. Бул сахих хадисте келет. Демек, аалымдар ушундан алат дагы жыйынтыкта: кайсы бир адам кандай учур болбосун, өмүрүндө бир Кудай үчүн жакшы, Алланын ыраазылыгы үчүн деп бир кылган иши болсо, ошол ишин ортого салып, Кудайдан: "Ey Алла, мен сенин ыраазылыгың үчүн мондай иш кылгам, эми мен могул нерсеге муктаж болуп турам. Ушул нерсени мага берсең" деп дуа кылса болобу десе болот дейт. Мына ушуну тавассул дейбиз.